Ең оңой салат капуста, бадырың салатын көрсөтөм. Бұл салат үчүн бизге капуста бир кичинекей капустанын жарымы, 5-6 майда бадырың, лимон жарты, көк пияз керектелет. Капустаны майда кылып турап алабыз. Капустаны мынантип майда кылып турап алдым. Мискеге салып алам. Азыр капуста бадырыңдын дарысы жок бышып аткан мезгили, ден соолукка эң пайдалуу. Мындай салатты бат-баттан жеп турсаңыздар, мына ак капуста рактын алдын ала турган ушул капустанын составында зат бар экен. Окумуштуулар изилдеп көрүп, эгер ушундай ак капустаны адам пайдаланып турса, часто ошолордун алдын алган болот экен, рак ооруларын. Эми азыр бадырыңды сыртын арчып турап алабыз, экиге бөлүп. Бадырыңдын сыртын арчып, арчып алдым. Эми акырын экиге бөлүп, андан кийин турап алабыз бадырыңды. Майда жука кылып турайбыз. Мынантип бадырыңды дагы майда кылып турап капустанын үстүнө кошуп алдым. Эми кезек көк пиязга келди. Мына сиздер таң калып турсаңыздар керек. Бул кандай көк пияз деп. Бул көк пияз, жапайы көк пияз. Чоң алайда өсөт экен. Деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктикте өсөт экен. Составында көптөгөн витаминдер, минералдык заттар бар экен. Бул көк пиязды мен бир тууган агам чоң алайдан алып келди. Чоң алай өрөөнүнөн көк пиязга караганда 2 эсе витаминдер көп дейт. Ден соолукка эң пайдалуу тамакка кош деп алып келген экен. Мен салатка кошууну туура көрдүм. Азыр мынанда ышкын дагы жүрөт. Ышкын кошуп калыптыр. Азыр мен жеп көрдүм. Көк пияз кадимкидей эле көк пиязга окшош экен. Бир аз вкусу бир аз гана айырмаланып турат экен. Азыр мен мына гүлдөрүн алып, көрдүңүздөр. Башында гүлдөрүн алып туруп, казанга май куйбай туруп, көлөмүнөн азайтып алам, майдалап турап. Ушул көк пиязды салатка кошуп коюуну туура көрдүм. Өзү бул салатка жөнөкөй көк пияз кошсо болот. Азыркы видеомдо мен бүгүнкү видеомдо жапайы көк пиязды кошом. Айтмакчы, бул өсүмдүк көөргөн деп аталат экен. Мен биринчи көрүшүм. Көөргөндү бел деген биздин айылда жайлоо бар да. Ойлоп калдым, ушул өсүмдүк көп өскөн жер окшойт, көбүргөндү бел деп. Ошодон аталып калган окшойт деп. Бул өсүмдүктү мен биринчи көрүшүм. Ошо биздин Кыргызстаныбыз дарылык касиети чоң өсүмдүктөргө бай өлкө. Дагы биз билбеген, дагы канча изилденбеген өсүмдүктөр бар бизде. Бар деп ойлойм. Мынакей, көөргөн жапайы пиязын дагы кошуп алдым. Эми тадымына жараша бир аш кашык туз кошуп алам. Күн карама майынан.
Biraz koşup alalım. 2-3 çöң kaşıkтай. Эми аралаштырып алам.